Синусит деп айтабыз, ал мурдун жанында көңдөйлчөлөр бар да. Синуситтердин түрлөрү бар. Гайморит, фронтит деп, этмоидит деп. Гайморит деген бул гайморой пазуханын, ошол көңдөйчөнүн сезгенүүсүн гайморит деп атабыз. Гайморитте мурун бүтөт, мурундан чимкирик чыгышы мүмкүн, былжыр же ириң чыгышы мүмкүн, баш оорушу мүмкүн, көңүл айланышы мүмкүн. Ал гайморит көбүнчө вирустук оорулардан кийин, бактерия кошулгандан кийин пайда болот да. А гайморитте сөзсүз лор врачка, лор дарыгерге кайрылыш керек. Ал мурунду көрүп, анан рентген жасап, текшергенден кийин гана гайморит диагнозун коебуз биз дагы. Өз алдын ала дарыланбаш керек гайморитте. Өчүп кетиши мүмкүн, осложнение бериши мүмкүн. Менингит болушу мүмкүн, мээ ооруларына алып келиши мүмкүн. Туура эмес дарыланса, өтүшүп кетиши мүмкүн. Өнөкөт ооруга айланышы мүмкүн анда. Курч гайморит ошол эле туура дарылабаса, өнөкөт гайморитке өтүшү мүмкүн.